Videonun aldındагы baş barmakты basıp koyuңуздар жана эң маанилүү жаңылыктарды билиңиздер. Дики Арман Кайман аты менен таанымал Арман Жумагелдиев Нур-Султан сотунун санкциясы менен 2 айга камакка алынганын Тенгри News KZ Борбор калаанын сотунун басма сөз кызматына таянуу менен билдирди. Нур-Султан шаарынын азиздештирилген райондор аралык тергөө соту шектүү Арман Жумагелдиевке карата 2 айга камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын бекитти деп айтылат маалыматта. Сотко чейинки тергөөнүн башка маалыматтары КЧКнын 201-беренесине ылайык ачыкка чыгарылууга жатпайт. Жумагелдиевдин кармалганы 7 январда белгилүү болгон. Ал 5 кишиден турган кылмыштуу тобу менен бирге Алматыда атайын операциянын жүрүшүндө кармалган. Кармоо учурунда шектүүлөрдүн түрдүү маркадагы жана калибрдеги 4,5 автоматтык тапанча, алар үчүн ок-дарылар, кырдуу куралдар жана bir бронетранспортер алынган. Алдын ала маалыматтар боюнча, ал чет өлкөдөн былтыр декабрда келип 5-6 январдагы окуялар учурунда Алматыда болгон. Келүү максатын жана курал жарактын бар жоктугун оперативдүү тергөө тобу текшерет деп билдирди ИИМ. Подписация деген кызыл жазууну басып, жандагы коңгуроочону да баса кетиңиздер.